Мен бүгін сіздерге кантип эң жөнөкөй аткырткан жасоону үйрөтөм. Ал үчүн бизге бир түз барак, мындай гүлдөр, 10 сантиметрлик ичке барак, көпөлөк жана тегерекчелер керектелет. Биз бул гүлдү жасоо үчүн гүлдөрдү чаптап алабыз. Жана бул тоголокчону ортосуна чаптап коебуз. Бул ичке 10 сантиметрлик баракты гүлдүн аткырткан артынан чаптайбыз. Алдына каратып, муну ачып чапма кылып койсок болот. Гүлдүн асты жагына мындай бир 3 сантиметрлик баракты чаптайбыз. Бул көпөлөктү коздоп алды жагына чаптап койсок болот. Жана биздин эң жөнөкөй аткырткабыз даяр болду. Муну биягын тартып ачып, ичине сүрөт тартып, куттуктоолорду жазып койсок. Саламатсыздарбы? Мен бош убактымда карындашым экөөбүз тогозголор ойнойбуз. Биз мына жерди казып, чеснокду отургуздук. Андан тышкары бияка кичинекей бактын көчөттөрүн отургуздук. Курманбек ошол көчөттөргө суу куюп сугарып атат. 2 жыл мурун отургузган мындай теректерибиз бар, буюрса чоңоюп калды. Сабактан тышкары биз ушундай жумуш